Апасы байлап алып, багып жаткан жеринен качып чыгыптыр. Интернет желесинде кызуу талкууга алынып жаткан кыз мына ушул үйдө 10 сааттан ашуун колу чынжыр менен байланган абалда кармалып туруп, тааныштарынын жардамында бул жайдан качып чыккан. Мына ушул жерге жаткызганмын. Кызымы мен эмнеке кылган болсом, кызымы жаман жолдон кайтсын дегенмин. Видео тасмадагы кыз Жалал Абад шаарындагы мектептердин биринде 9-класста окуйт. Ал интернетке тараган тасмага чейин да үйүнөн бир нече жолу качып кеткен. Ага апасынын катаал чаралары себеп болгон. Ал эми апасы кызына болгон ырайымсыз мамилесин, аны тартипке чакырууга болгон соңку чара катары сыпаттоодо. 4-февралдан баштап кызым мектепке барат эртемен, кечке мал кечкеле баштады. Кечке мал дүп кайып кармадым. Кызым ошо күндөн кызымы Маккам кармай баштадым суббота күнү. Суббота күнү кечинде дагы качты, базар күнү суббота күнү кечинде дагы качып кетип, базар күнү эртемен дүп кайып 2 бала алып келди. Мен ал балдарга чалдым эле кызымы таап бергиле деп. Пандемия күнү дагы базар күнү кечинде дагы базардан кийим кечегин коюп качып кетти эле. Аерден тутуп келип кызымны жипинен байлап койсом, пандемия күнү кечкурун апамы телефонун алып дагы качып кетиптир. Эни менен Секелектин ортосундагы араздашуу өткөн жылдын сентябрь айында башталган. Ага жаш кыздын терс жолго кирип кетиши себеп болгон. Тагыраагы 16га да толо эле өспүрүм ичкилик ичип көчө кыздарына кошулуп кеткен. Кызым, сендей апам жок мени деди. Неге кызым десем, сен деди, мага деди тарбия бере албайтасың деди. Деди, кызым, сен антып айтпагам, эмне десең айтканың баарын кылып атам мен дедим. Десем айттыки бетиме, мен көчөгө чыгышым керек, көчөдө ичип жүрүшүм керек, чегип жүрүшүм керек. Мен Марияммы, Мариям деген атымы чыгарышым керек деди. Ошондо мен эмне кылышым керек? Мен ошондо ошого өчөшүп, кызымы ошо зынжырлап байлап коюшка мажбур болдум. Ошентип 9-класстагы кыз жалгыз бой энесинен баш тартып, үйүндө байланып турган жеринен тааныштар аркылуу качып чыккан. Бул учурда аны көргөндөр милицияга кабар берип, кыз тийиштүү тараптарга өткөрүп берилген. Ыкчам тергөө барып, ал кызды алып келип, ошол үй бүлөлүк зомбулук катары бул факты каттоого алынып, азыркы учурда кыздын апасы, багып жаткан апасы ушул тергөөдө сурак берип жатат. Ал эми кыз ошол социалдык коргоо кызматкерлери тарабынан ошо балдар үйүнө жеткизилди. Азыркы учурда үй бүлөлүк зомбулукка кабылды делген Секелек социалдык коргоо кызматкерлеринин көзөмөлүндө. Алар жабыр тарткан кызга ар тараптуу жардам көрсөтүүдө. Өспүрүм бүгүнкү күндө Ак Жол балдарды реабилитация борборунда убактылуу 6 айга жайгаштырылды. Өспүрүмдүн ден соолугун текшерүү үчүн борбордук областтык ооруканага алып барылып, ден соолугу текшерилди. Учурда өспүрүмдүн ден соолугу жакшы. Окуучу кыз буга чейин мектепте жакшы окуп, бир топ ийгиликтерди багындырган айтылууда. Мындан сырткары сабактыда себепсиз калтырчу эмес. Ал эми окуя катталган күндөрү окуудан жооп сураганын мектеп директору билдирди. Окуучу кыз дүйшөмбү, шейшембе күндөрү сабакка келбеген, бирок ошондо дагы апасы класс жетекчисине телефон чалып, үйдө себептүү апам ооруп атат, ошол апам докторго көрсөтөм, кызымды үйдө 1-2 күн кармап уруксат бергиле деп уруксат сурап, анан сабак калтырды да. Зомбулукка кабылган кыз кайра апасына берилер берилбеси азырынча белгисиз. Ал эми анын апасына териштирүүнүн жыйынтыгы менен чара көрүлүшү мүмкүн. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.